Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан биз сабагыбызды баштайлы. Анда эмесе 11-класс кыргыз адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Сабактын темасы балдар. Сабактын темасы Байдылда Сарнагоев. Сабактын максаты окуучулар акындын өмүрү чыгармачылыгы менен таанышышат. Ырларынын курч маанисин, идеясын түшүнүү менен анын мазмунун дагы тереңирээк түшүнүшөт. Теманы түшүнүү менен сөз байлыктарын, ой жүгүртүүсүн, эске сактоосун калыптандырышат. Адептүүлүккө, ынтымактуулукка, адамдагы эң жакшы сапаттарга ээ болууга тарбиялана алышат. Улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келем дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн. Байдылда Сарнагоев. Түндүкмүн деп элирбей, түштүкмүн деп көбүрбөй. Ортосунан оң солдун мен чыккам деп сөгүнбөй. Уруум да кыргыз деп, улутум да кыргыз деп, жүрөлүчү бөлүнбөй. Байдылда Сарнагоев, кыргыз эл акыны. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоевдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында. Байдылда Сарнагоев 1932 жылы Таластын Карой деген айылында жарык дүйнөгө келген. Бирок акындын өмүрлүк жубайы Зина Сарнагоеванын эскерүүсүндө чыныгы туулган жылы 1928 жыл экен. Ата-энесинен эрте ажырап калган балага убагында күбөлүк алып берген киши жок, кийин паспортуна болжол менен эле 1932 жыл деп жазылып калыптыр. Ал Тургай акын өзү 50 жаш деген ырында бул жөнүндө минтип жазган экен. Метрикам жок, так чыктымбы элүүгө, мезгил өтүп калп чыктымбы элүүгө. Айтор билбейм, атам энем өлбөсө, айтып бермек менин жашым жөнүндө. Кайсы жылы, кайсы айда төрөлгөм, билбеймин дейт, сурап көрсөм жеңемден. Кайдан билсин, мен оозанып жатканда 15-теги келин экен кедейген. Не болсо да жашсыз адам болобу, мен өзүмдү байкап көрүп оболу, болжоп туруп коюп алгам даатасын, же төмөндүр, же кеткендир жогору. 1951 жылдан тартып Байдылда Сарнагоев Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү болгон экен. Акындын алгачкы ырлар жыйнагы 1952 жылы Шумкар деген ат менен жарык көрөт. Ага кирген ырлары автордун өзгөчө талантын ачып көрсөтүп, көпчүлүккө дароо таанымал болот. 1956 жылы Москва шаарындагы Максим Горький атындагы Адабият институтун бүтүрүп келгенден кийин Ала Тоо журналынын редакциясында бөлүм башчы, 1959 жылдан баштап Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгында адабий кеңешчи болуп иштеген. Байдылда Сарнагоевдун көптөгөн чыгармалары орус тилине которулуп чыккан. Ал эми 1986 жылы Ашуудан берген отчетум аттуу ырлар жыйнагы үчүн Кыргызстан жазуучулар союзунун Алкул Осмонов атындагы адабий сыйлыгына ээ болгон. 1991 жылы Байдылда Сарнагоевке Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наам берилип, ал эми 1996 жылы Казакстан Республикасынын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылган. Казак-кыргыз элдерине салттарын бекемдөөгө кошкон салымы жогору бааланган. 2000 жылы болсо Байдылда аттуу жыйнагы үчүн Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты алат. Эмгектеги артыкчылыгы үчүн, каарман эмгеги үчүн медали,
1 даражадагы Манас ордени жана башка сыйлыктар менен сыйланган. Байдылда Сарнагоев 2004-жылы 19 ноябрында созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Чыгармачылыгы жөнүндө Байдылда Сарнагоевдун жөнөкөйлүгү, башкага өйдө карабаган, маданияттуулугу, оор басырыктуулугу, эл арасына терең сиңип кеткен ырларында эч айырып алууга болбой тургандай чагылганын замандаштары көп эскеришет. Байдыкем айткандай, Байдыкенин сөздөрүнөн сыяктуу уламалуу кептер бекер айтылбаса керек. Мен киммин? Мен бир акын жаман сары, колунда койкоңдогон калем сабы. Энекем эптеп төрөп койсо керек, кыргыздын көбөйсүн деп адам саны. Жана дагы, мен болсом жүрөм мен болуп, мекеним кыргыз эл болуп, бир акындан кем болуп, бир акынга тең болуп деген акындын саптары чынында анын арышыктуу, өзүнө жөнөкөй караган, башканы басынтпаган адам катары эсептелинген. Эл оозуна алынып калган жана чыгармачылыгында айкын көрүнгөн дагы бир касиети Байдылда кыргыз дегенде ичкен ашын жерге койгон. Бирок эч бир ураан чакырык, ызы чуусу жок, карапайым берилгендик менен элин сүйгөн адам болгон экен. Кыргыз элим, кызыл гүлдүү жаз айым, бул карекке элесиңде катайын, өмүр бою өзүңдү ырдап келатам, өлсөм көрдө кыргызмын деп жатайын деген ырда Байдылдага да таандык ыр. Кулундай кезинен жамактай ыр айтып, элдик оозеки чыгармачылыкка тең жуурулушуп калган акын элдин ой санаасын канына сиңирип, атуулдук сезимдерден эч кайткан эмес. Ал кайсы бир маегинде бир ырды такыр бүтпөй койдум. Бул кыргыз эли жөнүндө менден кийин дагы баягы көп жашап кагылып кетейин, элим аман болсо экен деп төмөнкү ырларды жазып калтырган. Кыргызым бүтпөс ырымсың, кыярбас кызыл суумсуң. Сан жагың чакан болсо да, сапатың менен улуусуң. Кыргызым бүтпөс ырымсың, көрөөркө ичээр суумсуң. Улгайып кайра жаралган, улуу да, кичүү муунсуң. Ал эми акындыктын эл алдында алган анык милдетин, өз жашоосунун башкы максатын жакшы билген чебер. Жаз акын жабык көөнүң чокулансын, ырыңда жүрөгүңдүн оту жансын. Эл сени эски жылдай эске тутуп, эл сени жаңы жылдай тосуп алсын деп жазган. Ошондой эле Байдылда Сарнагоевдун көп ырлары обоңго салынып, эл ичинде кеңири ырдалып келе жатат. Алардын катарында Жылкычы бозой, Ак чыны, Кызыл гүл, От койгун махабаттын милтесине жана башка ырлары бар. Байдылда Сарнагоевдун Досторума 55-жылы, Бала мерген 56-жылы, Баяз поэмасы 56-жылы, Ак калпак 61-жылы, Тоолор жана тоолуктар 1966-жылы, Үзүлбөгөн үмүттөр 1968-жылы, Сүйлөшүү 1970-жылы, Менин батпас күнүм, Ашуудан берген отчетум 82-жылы, Таалай өлбөйт жана башка 20дан ашык китептери басылып чыккан. Азыркы учурда Байдылда Сарнагоев атындагы эл аралык адабий сыйлыктар уюшулуп, көптөгөн байгелер берилип, Байдылданын эмгеги эскерилүүдө. Эми Байдылда Сарнагоевдун балдар ырлары менен таанышалы. Кандай ырларды жазган? Мен киммин? Мен киммин? Мен бир акын жаман сары. Колунда койкоңдогон калем сабы. Энекем эптеп төрөп койсо керек,
Кыргызда көбөйсүн деп адам саны. Китепте ырларымдын начары көп. Күйпөктөйм элге жетпей жатабы деп. Кес-кесте көк базарга бара калам, соодагер наспай ороп сатабы деп. Чынында чыгарманын чатагы көп. Жакшысын жаратуунун азабы көп. Кес-кесте айылга да бара калам, кээ бирөө кесип айрып жатабы деп. Мен киммин? Мен бир акын жаман сары. Колунда койкоңдогон калем сабы. Кылган иш ырым менен кубантсам дейм, кыргызды кыргыз сүйгөн заман аны. Байдылда Сарнагоев. Кала берди. Ал мени итсиң деди. Итмин дедим. Тек гана терикпестен күлүп туруп. Не кылам жаман айтып жаакташып, мен анын ит экенин билип туруп. Ал мени эшек деди. Ооба дедим. Болбосо шылдыңдоого жетет тилим. Не кылам ажылдашып, кажылдашып, мен анын билип туруп эшектигин. Менин сүйгөнүм. Эстүү болуп эстүүмүн деп айтпаса, көп мактанбай көйрөңдүгүн таштаса, токтоо мүнөз эстүү болуп ар качан, мен барктасам, ал да мени барктаса. Көргөн жерден күлө карап жылмайып, көңүлүңдү калтырбаса какпаса, баланчанын сүйгөнүндөй жан жок деп, тууган элиң, жолдошторуң мактаса. Бек ишенип берген анты сырыңды өмүрүнчө өз ичинде сактаса, жүрөгүндө сагарнаган сүйүүсү ысык болсо, тунук болсо, таптаза. Ар убакта арман болбос жигитте сүйгөн жарың ушуларды аткарса. Жайдын бир түнү. Жайкы түн жым-жырт айлана. Асманда калкыйт ай гана. Айга окшоп мен да токойдо кыдырып жүрдүм жай гана. Жан жактан жумшак жел келет. Жалбырак бутак термелет. Жан аша өскөн кайың тал, жаш селки бозой өңдөнөт. Бадалдуу бактын түбүндө, тийишип ийин-ийинге, эзилип эки жаш турат, тартылып таттуу сүйүүгө. Болжошпой мезгил эсебин, бойлошуп жаштык өзөнүн, өзгөсүн толук айта албайм, өбүшүп жатты экерин. Мен болсо лира сүйгөнүм, тапсам деп сөздүн гүлдөрүн, ойлонуу менен өткөрөм кес-кесте жайдын түндөрүн. Жаштыгым кетсе мейличи. Жак алмай куштай чабыттап, жат болор кезин аныктап, жалбарсам токтоп турбастан, жаштыгым барат алыстап. Ак бети ак жүздөнгөн, ажары анар түстөнгөн, кымча бел азыр терс карайт, куйругу кумган түптөнгөн. Ой чечек десе көп жеңем, ойлонуп сырын чечпегем. Ороңдоп азыр кээ бир кыз, ой киши десе өрттөнөм. Узак жыл өтсө арадан, улгая тура ар адам. Жаштыгым кетсе мейличи, жаш болсо болду заманам. Эне тилин жакшы бил ыры. Тоо инженер Молдобек дайым сүйлөйт орусча. Привет деп кол берет тааныштары жолукса. Агроном дүйшө да же орусча так билбейт. Кыштакта туулуп өссө да кыргызчалап аз сүйлөйт. Бассаң турсаң эртекеч, байка алардын балдарын. Аталары келсе кес папалашат ар дайым. Орус тили жылдызда, биздин улуу заманда. Бирок кыргызча сүйлөбөсө жаманда. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Чындыкты айтсам, кайбир кыргыз туугандар камыры жок эт жешет. Картөшкө менен пиязды
кадырлашпай чөп жешет. Аштык экпес илгерки аталарды эстешет. Чындыкты айтсам аларга чычалашып, сени дейт. Чыр баштоого камынып, чыйт түкүрүп берилейт. Жаман көрсө көрүшсүн, жалган этти бөрү жейт. 1996-жылы Казак жана Кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Сарнагоевке Казакстан Республикасынын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылган. 2000-жылы Байдылда аттуу жыйнагы Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыган. 1951-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1991-жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилген. Эмгектеги артыкчылыгы үчүн Владимир Ильич Лениндин туулган күнүнө 100 жылдык урматына каарман эмгеги үчүн медаль, Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасы, 2002-жылы 1 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоев 72 жаш курагында узак созулган оорудан көз жумган. Ал тирүү болгондо 14-январда 89 жашка чыкмак экен. Мына балдар, биз Байдылда Сарнагоев туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабакты кайталап, Байдылда Сарнагоев 1932-жылы Таластын Кара Ой деген айылында жарык дүйнөгө келген экен. Ата-энесинен эрте ажырап, көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөргөн экен. Байдылда Сарнагоевдун туулгандыгы туурасында так маалымат болбогондуктан 1932-жылы туулган же 1928-жылы деп болжолдуу түрдө айтылган экен. Байдылда Сарнагоев бул Шумкар деген ат менен эң биринчи ырлар жыйнагы 1952-жылы жарык көргөн экен. Андан тышкары Байдылда бул Москва шаарында Максим Горький атындагы Адабият институтун бүтүрүп келип, Ала тоо журналынын башкы бөлүм башчысы болуп иштеген экен. Ал эми Байдылда Сарнагоев 1986-жылы Ашуудан берген отчетум деген ырлар жыйнагын жазып чыгарган экен. Байдылда аттуу жыйнагы үчүн Кыргыз Республикасынын Токтогул атында мамлекеттик сыйлыкты алган экен. Көптөгөн сыйлыктардын ээси, Манас ордени, ардак грамоталары, алтын көпүрө сыйлыгы, Кыргыз Республикасынын эл акыны деген ардактуу наамдарды алган экен. Андан тышкары Байдылданын көптөгөн ырлары эл арасына бат эле тарап, белгилүү болуп, жана ырларынын мааниси абдан курч, таамай жазылган ырлардан болгон экен. Мына мен киммин деген ыры. Кала берди. Абдан маанилери терең, мазмундуу ырларды жараткан. Менин сүйгөнүм. Жайдын бир түнү. Жаштыгым кетсе мейличи. Эне тилин жакшы бил. Мына балдар ушул эне тилин жакшы бил деген ырында кыргыздын өзү кыргыз болуп туулганына, улуту кыргыз экенине жана деги эле кыргыз эли үчүн жанын берген, эне тилин сүйгөн биздин акындарыбыздын бири болгон экен. Чындыкты айтсам, мына ушундай ырлары менен бизге таанымал. Байдылда Сарнагоев бул жеке эле бул ырларды жаратпастан көптөгөн ырларды жараткан. Үйгө тапшырма балдар.
байтылдарынын ырларынан, интернет булактарынан кирип, же бүгүнкү сабактагы силерге жаккан ырларынан көркөм жаттап, кырааты менен айтууга үйрөнөбүз. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула балдар.